Аллах Тааланы канча мактасаңыз, Аллах Таала ошончолук мактоого татыктуу зат. Аллах Тааланы канча мактасаңыз, Аллах Таала сизге ошончолук сооп берет. Аллах Тааланы канча мактасаңыз, сиздин жүрөгүңүзгө ошончолук тазалык келет. Аллах Тааланы канча мактасаңыз, сиз Аллах Таалага ошончолук жакын болосуз. Аллах Тааланы канча мактасаңыз, сизге бул дүйнөдө жашоо өтө жеңил болот. Ал эми дүйнө, жеген тамагың, ичкен чайың, кийген кийимиң, сүйлөшкөн телефонуң, көргөн телевизоруң, минген атың, унаң, машинаң, кыскасы дүйнө. Мактасаңыз болот, бирок бирөөсү дагы мактоого татыктуу эмес. Мактасаңыз болот, телефонуңузду, минген машинаңызды, кийген кийимиңизди, жашаган үйүңүздү мактасаңыз болот, бирок бирөөсү дагы мактоого татыктуу эмес. Дүйнөнү канча мактасаңыз, жүрөгүңүз ошончолук карарат. Дүйнөнү канча мактасаңыз, Аллах Тааладан ошончолук алыс болосуз. Дүйнөнү канча мактасаңыз, же дүйнөнү мактаган адамга кулак төшөп уксаңыз, анда сизге бул дүйнөдө жашоо ошончолук кыйын, оор, таар болот. Алла берген нерсеге шүгүрчүлүк кылбай каласыз, балким наразычылык пайда болот. Бир адам телефонду мактап калды, мына телефон сонун экен деп. Өзүңүздө бар эле, бирок жөнөкөй эле. Эми ушундан алыш керек. Мен нормально иштейин, кичине акча табайын, таап бересиң, алып бересиң, тааныштарың бар, арзаныраак сүйлөшүп бересиң. Bir adam машинасını мактап калды, мана машина сонун экен, кондиционери бардыгыча өтө жумшак. Мактап калды, сиз эмне кылат, наразычылык пайда болот. Алла берген нерсеге шүгүрчүлүк кылбай каласыз. Айтасыз, мындай чоң машина мен минбей эле коеюн, эптеп кичине тикип алып алгам да болду эле. Шалтыраган эле машина болсо болду эле мага деп. Аллах Таала бул жакта канча ниамат берди, аны унутасыз. Бирөө жашаган үйүнү мактап калды, мана бардык сылоясы бар. Ичиде жуунасың, ичиде дара сындырасың, бардыгы ичиде бүтө берет. Наразычылык пайда болот. Мен мындай чоң үйдө качан жашайм? Мындайда жашабай эле коеюн. Мен эптеп кичине временке салып алсам болду эле. Ошондон урматтаган бардыгыбыз Аллахты мактап үйрөнөйлү. Кандай мактай албайсыз, Азыр жөнөкөй эле бир адам 500 сом колуңузга акча берип койду, мен манага чай ичип кой депчи. Тааныбайсыз. Ушундай карасаңыз берип коюп эле кетип калды да. Канча мактайсыз, тиги киши да мага берди. Сонун киши экен, жөн эле берип койду. Жакшы адамдар да көптү, ушулар себептен жашап жүрөбүз деп коюпчу. Эгер машинасынын күлүчүнү берип, мынаны минип ал деген болсо өлдү да анда, өмүр бою мактап жүрүп аласыз. Намазда туруп керек болсо дуа кылып бересиз, Аллах нашуга деп. Ушул жерде отурган ак көз, кара көз бардыгыбызды Аллах Таала жок жерден жаратты. Кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, ушунчалык сулуулук берди. Я Аллах, ушунун бардыгына Аллах Таала бекер берди, жөн эле берип койду. Аллах Таала айткан жок, мен сага 2 көз, 2 кулак бердим, ал 2000 сом болот. 2 кол, 2 бут бердим, бул 7000 сом болот. Кыскасы бүткүл денеңди жараттым, 7 миллиард болот. Ал келип кой. Кирпик, каш, тиштериңди, чачтарыңды эсептеген жокмун. Ал жагы сага подарка. Бул жагын эсептешип алчы деген жок. Ушунун бардыгына Аллах Таала подарка белек кылып берди, урматтаган. Кандай ошол затты мактай албайсыз. Ошондон макта Аллах Тааланы жеген тамагыңды, ичкен чайыңды мактаганча, макта Аллах Тааланы жашаган үйүңдү, жаткан төшөгүңдү мактаганча, макта Аллах Тааланы сүйлөшкөн телефонуңду, көргөн телевизоруңду мактаганча, макта Аллах Тааланы минген атыңды, минген унаңды мактаганча, макта Аллах Тааланы ата энеңди мактаганча, макта Аллах Тааланы таң атып күн батканча, анткени макта Аллах Тааланы жаның чыкканча, анткени Алла гана мактоого татыктуу зат, урматтуу тууган. Ошол зат сизге өмүр берди, ошол зат сизге ден соолук берди, ошол зат өмүрдү берген дагы Алла, өлүмдү берген дагы Алла, ден соолук берген дагы Алла, оору берген дагы Алла, ага шифасыны берген дагы Алла. Алла Куранда айтат: "Ва иннаху азхака ва абка". Ошол Алла сизге жакшы сөздү угузуп, сизге жакшы нерсени берип күлдүргөн дагы Алла. Кичине кыйынчылык берип ыйлаткан дагы Алла. Ва аннаху акна ва агна. Ошол зат сизге байлык берип, байлыгыңызды сактап берген дагы Алла, урматтуу тууган. Ошондон ар бирөөбүз Аллахты мактап үйрөнөйлү. Качан Аллахты мактап үйрөнсөңүз, анда сизге бул дүйнөдө жашоо ушунчалык жеңил болот, рахат болот, урматтуу тууган. Дүйнөнү мактап үйрөнсөңүз, анда сизге бул жашоо таар болот. Эми албетте Аллахты мактап качан үйрөнөсүз? Аллахты мактоону Алла Куранда өзү үйрөтүп койду. Кандай макташтыктын жолуну Алла көргөзүп койду. Куранда ушундай алсаңыз, Алхамдулиллахи Rabbil Alamin. Ya Allah. Бүткүл ааламдын Роббусу болгон Аллага гана мактоолор болсун. Мына ушинтип мактаң, урматтуу тууган. Мына ушинтип, Куран хадиске карасаңыз, бардык нерсени кандай мактайт, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсөтүп